Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Мен англисче окуй албай жатам. Эмне кылам дегендер үчүн болмокчумун бул видео. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, анткени мен видеонун аягында кантип менден бекер набор косметиканы белекке алсаңыздар болот, ошол тууралуу айтамын. Мага эң көп келген суроолордун бири ошол: мен англисче окуй албай жатамын, эмне кылсам болот деген. Бул өтө эле нормалдуу көрүнүш. Эгер сиз тамганы жаңы эле үйрөнгөн болсоңуз, көпчүлүгү менде ошол нолдон баштап жазылгандар ушундай сурооду беришет. Мен англисче окуй албай жатам деп. Тамганы өзү жаңы эле үйрөнгөн, бирок окуса дагы бир аз туура эмес окуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн мен сизде окубай жатамын, же болбосо башкаларда окуй албай жатамын деп айтып, ушундай окууга акценттин баардыгын окууга коюп коет. Бизде не только reading, да, то есть окуу, writing, жазуу, андан сырткары грамматика болот бизде. Грамматикадан сырткары talking club, разговорный речи, сүйлөшүү. Ошолорду унутуп коет дагы, только көңүлүнүн баардыгын ошол окууга бөлүп алат. Мен окуй албай жатам да. Бул өтө эле нормалдуу көрүнүш. Эстесеңиздер, мисалы үчүн биринчи класска барганда сиз алфавитти үйрөнүш үчүн бир жыл мектепке баргансыз. А, та. Ушул сөздөрдү эки тамганы кошуу үчүн бир жыл мектепке барганбыз, туурабы? Ал эми кыска бир 2-3 күндүн ичинде ва окуп кетиш это вообще невозможно. Ошол нерсенин баардыгын айтамын, түшүндүрөмүн. Бирок андан сырткары ушундай катталуучулардан дагы өтө көп ушундай суроо келет. Мен айтат элем, акцентти окууга бөлбөңүздөр, көбүрөөк окуңуз. Андан кийин 2-3 күндүн ичинде биз 2-3 сабакта эле прям ва окуп кетишибиз бул мүмкүн эмес. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Туура эмес окуйсуздар. Бул дагы нормалдуу эле көрүнүш. Бирок сиздерге көбүрөөк практика керек болот. То есть сиздер көбүрөөк окушуңуздар керек болот. Эгер сиз окуй албай кыйналып жатсаңыз, туура эмес болсо дагы бирок окуй бериңиз. Эгер сиздер бир айдын ичинде мощный, колоссальный результат алып чыгып кетейин десеңиздер, анда менин курсума келип жазылыңыздар. 3000 жана 5000 сомдук курстарды сиздерге бүгүн акция кылып атамын. Анткени бул курстар живой эфир аркылуу өтүлөт. Zoom программасы аркылуу бул жакта баардыгы бар. Writing, reading, talking club, грамматика баардыгын акырындык менен баарын түшүндүрөмүн. Андан кийин окуганды дагы сонун үйрөнүп каласыздар бир айда. Фонетика өзү англис тилинде бир аз татаалыраак болуп калат. Бир эле тамга бир учурда башкача окулуп калышы мүмкүн, бир учурда башкача окулуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн си тамгасы сөздүн башында келсе к болуп окуп калат, аягында келсе с болуп окуп. Эгер англис тилин оңой үйрөнөйүн десеңиз, анда менин 3000 жана 5000 сомдук курсума келип жазылсаңыздар болот. Zoom программасы аркылуу өтүлөт, ал жакта живой эфир жана ал жактан сиздер мощный энергия, сонун результат аласыздар. Бир айдын ичинде эле сиздер мощный результат алып чыгып кетесиздер. И бир айдын аягында сиздер окуган деле эмес, англисче аябай жакшы сүйлөп каласыздар. Жана менин окуучуларым азыркы учурда көпчүлүгү эле чет өлкөдө окуп иштеп жатышат. Бул мен ойлоймун результаттын болуп жаткандыгы. Сиздер дагы ушундай результат алыңыздар. Как раз менде акция болуп атат. 8 жана 9 май күнү ким жазыла турган болсо, менин 3000 жана 5000 сомдук курстарыма, анда сиздер менден косметика, набор косметика белек аласыздар. Андыктан баарыңыздарды күтөмүн. Жолугушканга чейин жазылыңыздар. Телефон номерлерди болсо экранда калтырамын.